Барыңыздарга салам, урматтуу менин YouTube каналымдын катталуучулары, урматтуу Instagram'дан Reels'тер аркылуу келген катталуучулар. Бул видеону атайын сиздерге жарыялап жаткан учурум. Бул видео өтө маанилүү, өтө керектүү видеолордон болуп эсептелет. Сөздүн кыскасын айта турган болсом, бул видеодо азыр Кыргызстанда өтө бир көйгөйлүү маселелер болуп жаткан, балдардын сүйлөөзү, аутизм, СДВГ, деги эле ушул балдардын мээзинин өнүгүүсү, нейро өнүгүү, мына ушул көйгөйгө тиешелүү болмокчу. Азыр барыңыздарга белгилүү болгондой, Кыргызстанда жылдан жылга сүйлөгөн балдардын саны көбөйүп атат, аутизм болгон балдардын саны көбөйүп атат. Аларды аяктырайын деп жүргөн ата-энелерди көргөндө жүрөк ооруп, жүрөк тызылдап, ушунчалык аракет кылып атат, канчалаган акчаларын кетиришип атат, аракеттерин кылып атат. Бирок барыңыздарга белгилүү болгондой, биздин өлкөдө ийгиликтүү результаттар көп жерде болбой жатат. Ошол себептүү мен өзүм атайын ойлонуп отуруп, ушул балдары сүйлөбөй жаткан, өнүгүүсү начар болуп аткан, аутизмдин белгилери болуп аткан ата-энелерге кандай бир социалдык форматта эч кандай акы албай, эч кандай эч нерсе кылбай, кантип мен жардам бере алам деген ойдун үстүндө ойлонуп отуруп, акыры бир 2 ай ичинде ушундай бир жакшы проектти иштеп чыкканга туура келди. Бул социалдык проект, эч кандай бул жерде менин кызыкчылыгым, эч нерсе жок. Болгону бул жердеги негизги максат ушул балдары сүйлөбөй, өнүгүүсүндө көйгөйлөр болуп аткан ата-энелерге жардам берүү, же болбосо эртерээк ушу балдарынын сүйлөөсүнө тиешелүү көйгөйлөрдү эртерээк аныктап, балдарынын нерв системасына туура кам көрүүнү ойлогон ата-энелерге жардам берүү максатта мына ушул нерсени иштеп чыктым. Бул жерде мен ушул балдары сүйлөбөй, нерв системасынын өнүгүүсү начар болгон ата-энелердин көйгөйлөрүн карап отуруп, 2 негизги көйгөйдү аныктадым. Бул көйгөй эмне десеңиздер, себеби дегенде менин практикамда 1200дөн ашуун бала кайрылып жеке көзөмөлүмө, ошол балдарды карап отурганда жалпысынан 2 негизги көйгөй болуп атты да. Биринчи көйгөй бул кээ бир ата-энелер көзөмөлгө жазылган, бирок балдары соо эле бардык жагы жакшы, өнүгүүсү жакшы, бирок коркуунун айынан ушу балам кийин сүйлөөсү начар болуп калбасын, эртерээк эле аракет кыла берейинчи деп, кандайдыр бир жөн эле физиологиялык симптомдор пайда болсо, мисалы, баласы бутунун учу менен басып койсо, же бир жолу атын айтса, экинчи жолу атын айтса карабай калган учурлар болсо эле, ата-энелер паникага түшүп, дароо бир уколдорду сайдырып, кыскасын айтканда, ушундай ата-энелер дагы көп кездешип атат. Анан экинчи эң жаман өкүнүчтүү нерсе, балдары 4-5 жашка чыкканга чейин ата-энелер оозун ачып жүрө берет. Анан 4-5 жашка чыкканда баягы күтүшүпчү, балам өзү сүйлөп кетсе керек, өзү мынтип кетсе керек деп, 4-5 жашка чыкканда балдары баягы сүйлөбөй, истерика болуп, эч кимди карабай, тамак жебей ушинтип калганда, анан кийин леченияны башташып атат да. Ошондо бизде азыр элде 2 негизги көйгөй болуп атат. Биринчи көйгөй, балага керек эмес учурда эле түрдүү нерселерди жасап, түрдүү уколдорду сайдырып, экинчиси баланы эрте баштагандын ордуна күтүп жүрө берүү болуп атат да. Эми ушул 2 көйгөйдү, 2 негизги көйгөйдү элибизде болуп аткан кантип чечиш керек, эмне кылсам болот деп өтө көп ойлондум, өтө терең ойлондум. Анан неге мындай 2 көйгөй бизде таралып атат десем, тилекке каршы бизде диагностикалык скрининг ыкмалары өтө алсыз деңгээлде жүргүзүлүп атыптыр да азырчы. Бизде барыңыздарга белгилүү болгондой, бул баланын сүйлөөсүндө, баланын өнүгүүсүндө, нейро өнүгүүсүндө, центр Брока, Вернике жана башка ушу нерв системасын деги эле изилдөөдө бизде колдонулган нерселер булар эмнелер? МРТ, электроэнцефалография, дагы бир баягындай недоказанный бир аппараттарга башын түшүрүү, токторду коюу, кыскасын айтканда ушундай далилденбеген баланын реалдуу абалын бере албаган ыкмалар гана бизде колдонулганын айынан баласы соо ата-эне балам оорукчан деп ойлоп калып атат. Же болбосо баласы оорукчан ата-эне, балам кийин өзү сүйлөп кетет, ушинтип жүрүп эле айыгып кетет деп убакытты өткөрүп, 2 жактан тең утулуштуу болуп калып атат да. Ошондуктан мына ушул 2 көйгөйдү чечүү максатта мен өтө чынында уникалдуу деңгээлде деп айтсам болот. Атайын
ушундай бир деңгээлде проект иштеп чыкты. Мына ошону азыр сиздерге айтайын деп турам. Албетте бул видеону башка ошо сүйлөөсүндө көйгөйү бар балдардын ата энелерине сөзсүз түрдө жөнөтүңүздөр. Бул видеону ар бир ата эне көрүш керек. Жада калса баласы жакшы эле сүйлөп аткан, жакшы эле өнүгүп аткан ата энелер да көрүш керек. И баласы сүйлөбөй өнүгүүсүндө кандайдыр бир көйгөйлөр болуп аткан ата энелер да сөзсүз түрдө көрүш керек. Ошондуктан сиздерден сураныч, урматтуу катталуучулар, максималдуу түрдө ушул видеону репост кылып коюңуздар, максималдуу түрдө башкаларга бөлүшүп коюңуздар. Себеби бул глобалдуу маселе. Ар бир ата эне чынында баягы баласы башка балдардай сүйлөбөй аткан ата эненин жүрөгү башкача деңгээлде ооруйт, башкача деңгээлде кыйналат. Ошондуктан сиздер да бир жардам кылып, жок дегенде ушул видеону башкаларга бөлүшүп кетиңиздер деген суранычым бар. Эми мен ушул иштеп чыккан ушул эки көйгөйдү жанагы же баласын соо туруп эле дарылата берет, ар нерселерди кылып, же баласы оорукчан болсо деле дарылатпай жүрө берет. Мына ушул маселени чечүү максатта көп ойлонуп, көп изилдөөлөрдү жүргүзүп, негизи дүйнө жүзүндө ушу баланы сүйлөөсүн, аутизм оорусун, СДВГ оорусун, деги эле ушул нерв системага тиешелүү ооруларды кандай ыкмалар менен изилдейт, эмне негизинде диагноз коет, ким диагноз коет деп бүт клиникалык изилдөөлөрдү окуп чыктым. Баарын изилдедим, баардыгын карап чыктым. Жыйынтыгында кандай нерсеге чыктым? Бул жерде көпчүлүгүңүздөр ойлойсуздар, бул диагноздорду там невролог коет, педиатр коет. Жок. Барыңыздар келгенде бул диагноздорду психиатр коет. Психиатрларга көпчүлүк учурда ата энелер коркот баргандан. Жок, мен барбайм, мен психиатрга барганда эмне, менин балам жиндүү эле дейт мисалы. Неге? Баргандан коркот. Көпчүлүк психиатрлар дагы глубокий анализ жүргүзбөгөндүн айынан баланын прогнозу көпчүлүк ата энелерге белгисиз бойдон кала берет. Жөн эле карап, же инвалидностька чыгарыш үчүн эле эптеп бир нерсе жазат. Бизде дагы мындай ушул жаатта иш алып барган психиатрлар өтө аз болгондуктан бизде көбүнчө баягы шизофрения жана башка ушундай оорулар менен, а именно могу детский азыркы учурда өнүгүп аткан оорулар менен невропатологдор бизде көбүнчө алектенет. Психиатрлар анчалык деңгээлде алектенбегендиктен эрте диагностика кылуу, скрининг кылуу жакшы ишке ашпай калып атат. Ошондуктан мен ошол изилдөөлөрдүн баарын окуп чыгып, дүйнө жүзүндөгү эң алтын стандарттагы диагностикалык ыкмаларды изилдеп чыктым. Алардын ичинде мен бир 5 тестти аныктадым. Атайын ушундай негизи ушундай диагноздорду коюуда ушул тесттер, ошо мен аныктаган 5 тест дүйнөлүк деңгээлдеги эң глубокий, эң достоверный информация берген, баланын абалын бизге реалдуу түрдө бериле турган ушул тесттер экен да, 5 экен. Алар эмне десеңиздер, биринчи CDI деп аталат, экинчиси ASQ3, MCHAT үчүнчүсү, Vanderbilt жана Conners. Булардын ар бир тесттин өзүнүн функционалы бар. Биринчиси мисалы CDI балдардын ошо тилин өнүгүүсү, эрте өнүгүүдөгү тили кантип өнүгүп атат. Мисалы ASQ бул аутизм, эрте учурдагы аутизм балдардын симптомдорун аныктоо. Мисалы MCHAT мисалы бул уже более-менее 4-5 жашка чыгып калган балдардыкын аныктоо. Ал эми Vanderbilt, Conners булар уже СДВГ, синдром дефицита внимания с гиперактивностью деп аталган ооруну аныктоодогу тесттер. Мына далилденген медицинада азыркы учурда эң бир диагностикадагы алтын стандарттар мына ушул тесттер болуп атат, урматтуу катталуучулар. Ушул тесттердин негизинде психиатр врачтар ата энелерден опрос кылып отуруп, балдарынын прогнозун аныктап, сенин балаң аутизм экен, сенин балаң соо экен, нормальный экен деп чыгарышат. Эми тилекке каршы көпчүлүк ата энелер психиатрга барганды жактырбайт. Көпчүлүгүбүз баягы мындай өз учурунда кайрылбай калабыз, убакыт жок болуп калат. Ошондуктан мен атайын, урматтуу катталуучулар, ушул ата энелердин ушул көйгөйүн чечүү максатта атайын портал разработка кылып чыктым. Бул портал эмне десеңиздер, бул мынакей мен жана санап өткөн баланы сүйлөө жана өнүгүү скринингин аныктай турган портал. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай өтө жөнөкөй портал. Бул жерде эмне болот? Бул жерде биз бул нерсени албетте баягы бардык ата энелер колдонуу мүмкүн эмес. Бул порталды менин ассистенттерим гана колдонот. Бирок биз бул порталдын жардамы менен эмне кыла алабыз? Биз бул порталдын жардамы менен мисалы бул жака баланын атын жазып, анан баланын айына жараша биз конкреттүү түрдө
скрининг жүргүзө алабыз, диагностика жүргүзө алабыз. Мисалы деп коелу, бир бул портал, бул скрининг 12 айдан баштап 72 айга чейинки балдар үчүн, 1 жаштан 6 жашка чейинки балдарды изилдөө кылууда эң так көрсөткүч болот. Балаңыз 1 жашка чыга элек болсо, бул жака эч кандай скрининг өтүүнүн кереги жок. Же болбосо балаңыз 6 жаштан өтүп кеткен болсо дагы скрининг өтүү бул эч кандай пайда бербейт. Бул жерде эмне? Биринчи баланын атын сурайбыз сизден, андан кийин баланын айын сурайбыз. Мисалы сиз айтасыз, балам 1 жашка чыкты, 12 айлык. Же болбосо 1 жаш 1 ай дейсиз, 13 айлык дейли мисалы. 13 айлык дедик. Анан почтаны жазабыз бул жактан. И бул жерде билип коюңуздар, ар бир баланын айлык курагына жараша индивидуалдуу түрдө суроолор чыгат да. Мисалы карасаңыздар, азыр 13 айлык балага мисалы мына реч, рас, аутизм боюнча эле суроолор чыкты, бир нече, көрдүңүздөрбү? Бир 7-8 суроо чыкты. Көрдүңүздөр, Эми мен ушул жерде өзгөртөйүн. Мисалы, бала уже 2 жашка чыгып калды, 24 айлык болуп калды. 24 айлык болгондо уже кошумча кнопка кошулду, жалпы өнүгүү деген. Бул жерде уже 3-4 суроо эмес, бул жерде бир нече суроо чыкты, көрдүңүздөрбү? Андан кийин баланы мен эми мына 72 айлык деп койдум, 6 жашка критический срок. Мына бул жерде уже рас, аутизм, СДВГ, жалпы өнүгүүдө бул жерде уже өтө көп суроолор чыгып баштады, көрдүңүздөрбү? Эми биздин азыр максат мына ушул скринингти биздин ушул ата-энелерге, биздин элге бекер өткөрүп, ошо 1 жаштан баштап 6 жашка чейинки балдарга ушул скринингти онлайн форматта өтүүсүн камсыздоо болуп атат да. Бул скрининг бизге эмне берет? Эгерде балаңыз 12 айлык болсо, 1 жаш болсо, эрте балада кийин аутизм өнүгүп кетпейби, аутизм болбойбу, же СДВГ нерв системасы жакшы эле өнүгүп атабы? Ошол нерсени аныктай аласыз да. Албетте 100% идеалдуу аныктай аласыз деп айта албайм, бирок конкреттүү түрдө прогнозду сизге берет, процент менен. Түшүнүңүзбү? Анан экинчи учур, жада калса сиздин ушул балаңыз уже 3 жашка чыгып калды, сиздин байкооңуз боюнча сүйлөөсү артта калып, жакшы жооп бербей, өзүнүн атын айтса, реакция бербей ушинтип атат. Эми сиз прогнозун билгиңиз келип атат. Балам 3 жашка чыкты. Бул жактагы суроолорго сиз жооп берүү менен балаңыздын дальнейший жашоосундагы дальнейший прогнозу кандай болоорун уже сиз так билип аласыз да. Мынакей караңыздар, порталды баштаганда бул жерде менин ассистенттерим сиздерге ушундай суроолорду берет. Конкреттүү, мисалы, өз атын айтканда балаңыз карайбы, реакция кылабы? И жооптордун 3 түрү болот. Сиз айтасыз, жок, такыр дейсиз. Кээде кылып калат, кээде кылбай калат дейсиз. Же болбосо, жок, доктор постоянно реакция кылат деп жооп бересиз. Ооба деп жооп бересиз. Кээде мисалы жок, сиздин ушул жоопторуңузга ылайык ушул портал аркылуу менин ассистенттерим сизден опросник жүргүзүп суроо сурайт. Бардыгына жооп бересиз. Анан кийин мынакей бул жерден натыйжа деген чыгып калат. Мынакей караңыз, натыйжада бул уже конкреттүү түрдө сиздин балаңыздын жашына ылайык, ар бир жашка ылайык количество суроолорду ар кандай болот. Мисалы, 6 жаштар балага суроолордун саны 30тан ашуун болот. 1 жашар балага 10го жакын эле суроо болот. Көрдүңүздөрбү? Натыйжа бул жерде мынакей жалпы пайыз, канча пайыз чыкты? Өнүгүүдөгү пайыз и статус кооптуубу же коопсузбу? Анан бул жерде албетте бул нерсеге сиздер баягындай эч кандай кыжалат болуп, бул натыйжанын негизинде бир чечим чыгарып албаңыздар. Бул натыйжаларды мага менин ассистенттерим жеткирет. Андан кийин ушул натыйжалардын негизинде мен дагы кошумча өзүм суроолор даярдап, ассистенттерим сиздерге дагы берет. Андан кийин ошол суроолорго жооп алгандан кийин сиздер үчүн бепбекер атайын сиздин балаңызга арналган индивидуалдуу түрдө ушул диагностиканын негизинде мен өзүмдүн ушул анализге жүргүзгөн расшифровкамды берем да. Толук кандуу балаңызда эмне прогноз болуп атат, неге мындай процент чыгып калды, неге мындай болду, бардык нерселерин кенен жазып туруп сизге PDF форматта ассистенттерим жөнөтөт. Мынакей бунун бардыгын сиздер үчүн атайын жөн эле бекер кылып берели деп атабыз. Албетте башында азыр ошондуктан мүмкүнчүлүктү пайдаланып, бул диагностикага эртерээк мынакей бул жака биз комментарийге бекитип кетебиз ссылканы. Ошол ссылкага кирип, атыңызды жазып, телефон номериңизди жазсаңыз, сизге ассистенттерим чалып, ушул опросниктеги суроолорду берет дагы, натыйжаларды мага жеткирип, анын негизинде сиздер үчүн, сиздин индивидуалдуу түрдө балаңыз үчүн бекер полностью расшифровка кылып берем. Бул нерсенин негизинде сиз эмне ала аласыз? Эгерде балаңыз
соп-соо боло турган болсо, өнүгүүсү сонун болуп аткан болсо, сиз өзүңүздөгү кыжалатчылыкты, күмөндөрдү кетиресиз биринчиден. Экинчиден, сиз эгерде баламы көрсөтсөмбү, көрсөтпөсөмбү, дарылатсамбы, дарылатпасамбы деп күмөн ойлордо жүргөн болсоңуз, бул негизинде, бул тесттин негизинде сиз уже конкреттүү түрдө чечим чыгарууга шарт болот. Же көрсөтүш керек экен, башташ керек экен, сизге конкреттүү түрдө жооп берет да. Бунун негизинде биз балдардагы аутизм, СДВГ, нерв системасынын өнүгүүсүнүн артта калуусу баардыгын эрте учурда аныктап, эрте учурда аракет кылуу менен өлкөбүздө болуп аткан бул глобалдуу маселени баарыбыз биргеликте чечүү мүмкүнчүлүгү болот. Чынында бул өтө жөнөкөй көрүнгөнү менен, бирок бул биздин келечек муунун ден соолугу үчүн, биздин өсүп өнүгүп келе жаткан балдардын ден соолугу үчүн өтө чоң мааниге. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, бул видеону максималдуу түрдө башкаларга бөлүшүңүздөр. Кимдин баласы сүйлөбөй жаткан болсо, кимдин баласы өнүгүүдө артта калып аткан болсо, сөзсүз түрдө бөлүшүп кетиңиздер. Бул тестти ар бир ата-эне өтүп, өзүнүн баласына жеке менен расшифровка алсын. Анын негизинде баланын келечеги, анын социалдык өнүгүүсү эмне ишке ашары турат. Ошондуктан келиңиздер, кичинекей наристелерибиздин ден соолугу үчүн ар бирибиз колубуздан келген аракетибизди жасап коелу. Мен как доктор катары колумдан келген ушул нерсеми жасап, колумдан келген жардамымды көрсөтүп, ушул сүйлөбөй жаткан балдары, сүйлөбөй кыйналып жүргөн ата-энелерге жок дегенде ушул туура жол көргөзүп, ушуларга баягы толук бир жок дегенде 100% болбосо да бир 90% прогнозду билдирип, ата-энелердин аракетин дагы да эффективдүүрөөк кылайын деген максатта мынакей ушул нерсени иштеп чыгып атам. Бул нерседе сиздер да колуңуздардан келишинче жардам бересиздер деген ишеничтемин. Бул видеону максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Ушул комментарийде карасаңыздар, ссылка турат. Ошол жака кирип эле атыңыздарды, телефон номер, иштей турган телефон номериңиздерди жазсаңыздар, менин ассистенттерим байланышып, сиздер менен сиздин балаңыздын возрастын, айын тактап, атын тактап, андан кийин уже сизге бул тесттеги чыгарылган суроолорду берип, сиздин балаңыздын азыркы абалына, азыркы өнүгүүсүнө, сүйлөөсүнө, интеллектуалдык жактан өнүгүүсүнө, келечекте боло турган оорулар болобу, болбойбу, мына ошол нерселерге диагностика жүргүзөбүз дагы. Анын жыйынтыгында мен сиздерге бетпекер сонун форматта бүт түшүндүрмө, сиздин балаңыздын абалы боюнча кенен түшүндүрмө берем. Эң башкысы бул биздин ушул кыйналып, балдары сүйлөбөй, ушундай абалда жүргөн энелерге жардам катары ушул менин жана менин командамдын атынан иштеп чыктык бул нерсени. Колубуздан келишинче буйруса биздин бул ишибиз көптөгөн ата-энелердин туура багытта жылуусуна, алардын туура кадамдарды жасоосуна себепкер болот деген ишеничтемин. Сиздер менен болгон мен Бекжан Турабеков. Бул видеону сөзсүз түрдө башкалар менен бөлүшүңүздөр. Дагы бир жолу кайталап кетейин. Скринингден, диагностикадан балаңызды, жакындарыңыздын баласын өткөрүү үчүн жөн гана төмөнкү шилтемеге кириңиз дагы. Ошол жерден өзүңүздүн атыңызды жана телефон номериңизди калтырып кетсеңиз, биздин адистер сиз менен байланышып, менин ассистенттерим сиздин балаңыздын абалы боюнча суроолорду берип, андан кийин мага жеткирип, ошонун негизинде результаттарды аныктап, мен сиздерге атайын видео документта, PDF форматта сонун кылып балаңыздын абалы боюнча кенен кылып түшүндүрмө даярдап берем. Анда эмесе амандыкта туруңуз, буйруза баары жакшы болот. Эч качан аракетиңизди, үмүтүңүздү өчүрбөңүз. Сүйлөбөгөн балдар сүйлөп кетсин, өнүгүүсү артта калып аткан балдар өнүгүп кетсин. Ар бирибиз колубуздан келген аракетибизди жасайлы. Барыңыздарга ийгилик каалап жана ден соолук каалап, мен Бекжан Турабеков.